Бүгүн ошол тахажжуттан кийин багымдат аралыгында жакшы бир түш көрүп, өзү Раматылык Чубак устазыбызды көптөн бери түш көрө албай армандап, эңсеп жүрдүк элек. Эми түш да бул ырыскы да. Адамдын өмүрү канча мерчемделген, канча ырыскысы бар, кимден кандай илим алат. Кудум ошол сыяктуу эле жакшы түш деле бул чоң ырыскы. Жакшы түштү деле көрүү бул чоң дөөлөт. Ошол себептен ата-бабаларыбыз айткан да, жакшы илгери үмүт маанисинде айткан да муну. Түшөң болгондун ишөң болуптур деп. Бул деген сөз ошол баягында адамдын ыйманынын бекемделишине, башкага себепкер болот. А болбосо, негизи жашообузда ошол түштөн кийинки өң менен шариатка сай жашай тургандай маани берилет. Ошондо түшүмдө адашпасам ушул академияда окшойт. Академияда сабак кылып бүтүп, анан чыгып атсак, өзү көп болду эле Чубак устазды түш көрө элегим. Канча армандайсыз, эңсейсиз, бирок ал түшкө кириш бир Кудайдын иши да. Анан академиядан чыгып баратсам, устаздын баягы RAV4 окшойт, Toyota RAV4 кара өңдөгүсү экен. Устаз калпакты кийген, чепкенди чекчейип кийип, ушундай сонунда жаш. Устаз жаш сакалын алып кире элек учур экен, жаш. Анан тосуп алып, анан сүйлөшүп, сабактар жакшы болуп атат деп, анан устаз Хидая китеби бар. Хидая китебинин матыны бар да, Бидая. Сары Саид Багдаш устазыбыз эмгек кылган. Ошону алып чыгып элем, ушундан сабак өткөнүм деп атыптыр. Өзү негизи эски Борбордук мечитте, бул жерде 2-3 күнү сабак, 4 күнү Марал ФМде радиодон эфир, анан 5-6 күнү жума ишемби күнү тиги жерден соода сатык го. Ошол соода сатыктыгы бир 2-3 сабак калган. Биринчи китептен, аны бүткөндөн кийин ошол китеп башталмак. Балким ошого бир ишарат болдубу дейм да. Ошентип Чубак устаз менен 2 жолу түшкө кирди, тахажжутта окуп кайра жаткандай. Ага чейин түштү эстей албайм, бирок экинчи түш да ана. Түштү сактап калуу үчүн азыр эфир башталганча айтып коелу, бир лайфхак тап коелу, заман тили менен айтканда. Ошол эстейсиз да, жакшы түштө адам ойгонот го кадимкидей. Ойгондо кадимкидей бир сүйүнүп калыптырмын. Ошонун дароо телефонуңуз жаныңызда болсо же кагазга жазып койгонуңуз жакшы болот. Жазып, жок дегенден баягы ал учурда эстен кетип калыш коркунуч болсо сүйлөп жөнөтүп койсоңуз, жеңемеби башка бирөөгө эртең менен угуп жазып кала тургандай болуп, бул эстен чыкпайт. Антпесе көп жакшы түштөр унутулуп калат, башка болот, Ошондой сүйүнчү кабар. Машалла, Аллахым берекесин берсин. Эми сабакка кирише берели.